Мынакей бизде азыркы кезде абдан чоң көп бейтаптар мукташтыкта болуп атат реабилитациядан кийин. Бул көбүнчөсү мынакей 1500-2000ге жакын бир жылда бизде инсульт болот, инсульттун ар кандай болот. Инсульттан кийин биздин ангиографический отделениеде лечение кылганда бир айга чейин кармай алабыз. Андан кийин үйүнө чыгарабыз. Үйүнө чыгаргандан кийин алар деген инсульт алган кишилер айлап жылдап реабилитация алыш керек. Анда бизде борбор жок болгондуктан мынакей биз бүгүн ушул реабилитационный центр ачып атабыз. Ошондой эле бизде көп жарандар бар. Хоспис деп коет, эч ким каралбай, туугандар каралбай калган жерлер дагы алар дагы лечение алыш керек. Возрастын ушуларды ачып атабыз. И андан кийин дагы билиш керек, что онкологический больнойлорду куу болот биздечи. Алар 4-стадиясына болгондон кийин алар дагы үйлөрүндө шарттары жок. Ошолорду мынакей биз бул жерде ачып атабыз. Алар дагы бул жерде айлап жылдап медицинский баягы жардамдыкка мукташтык болуп аткан ошолорду кылып атабыз. Кээ бирлер болсо көп авариядан кийин, травмадан кийин көбү дагы реабилитационный мероприятие алыш керек. Алар дагы мисалы алсак бизде больницалар бар. Ал жерде бир 15 күн, 20 күн андан кийин үйлөрүнө чыгарат. Үйлөрүндө болсо муктаждык болгон медицинский процедураларды ала албайт. Бул жерде болсо бүт баардык бизде шарттар бар. Ошон үчүн мынакей биз ачтык. Мындан кийин биз ар бир областта да ушундай реабилитация центр, хоспистерди ачабыз деп атабыз. Эмне үчүн дегенде ар бир областта жылдан жылга жарандар, оорулар көбөйүп баратат.